Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын уландысы 5-бөлүм «Канган өч, кайткан кек». Окуп аудиолуштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каралар согушунда жеңишке жетишип, өлкөдөгү кылмыштуу топтордун үстүнөн кылган бийлигин сактап калган Дуа Касендин төпөштөлгөнүн эч качан унута алмак эмес. Өмүрү мындай ыза тартпаган ал кыйсыпырды жок кылары менен өз ички соту аркылуу Касенди да өлүм жазасына буйруп, баш кесерлерин айдактады. Алар ок атуучу курал менен эмес, таяк менен куралданып барып, бирөөлөрдүн тоскоолдугуна учурап, катуу каршылыкка кабылгандыктан Касенди жарадар кылганга араң жарап, өзүнүн каарына калышты. Ушуга деле алымсынса болмок, бирок бул анын ички ызасын баса албады. Анын үстүнө башка ишкерлерге сабак болуш үчүн да аны жакшылап жазалашы керек болчу. Бирок бул максаты ишке ашпай калды. Касендин атасы айтылуу Надыр Мамбеталиев экенин унутуп койгон экен. Ал күтүүсүздөн катуу зекип, уулунун башынан бир тал чач түшсө каралар дүйнөсүн сапырып жиберерин эскертти. Бул кишинин колунан мындай жазалоо келмек. Андыктан сестене түшүп, Касенди жайлоону артка жылдырып, оңтойлуу учурду күтүүсү керек экенин түшүндү. Жазалоонун атып же сабап ишке ашыруудан да башка тымызын жолдору бар экенин эстеген ал Касендин ар бир аракетин аңдып, убакыт өткөрө түшүп, кандайдыр кырсыкка кабылтуу менен бул жазалоону өзүнөн көрбөгөндөй кылып ишке ашырмай болду. Катуу сабалгандан кийин сагызгандай сагына тарткан Касен бейчеки кадамдарга барбагандыктан иш создугуп кеткен эле. Аңгыча анын кара үңкүр капчыгайынан кимдир бирөөлөр менен атышып кеткен каңшаары кулагына жеткенде ушул окуядан өз маселесин чечиш үчүн кандайдыр иринчек табаарын болжолдоп, кишилеринен изилдетип көрсө, Касен айылдык мергенчи менен аял талашып чарпыша кетип утулуп калыптыр. Бул өз максатына жетиш үчүн кандан бектен кайра тартпаган эрке бала алиги өзүн ызалаган мергенчини эртели кеч жазалабай койбосун түшүнүп, артынан катуу аңдуу коюш үчүн анын чөйрөсүндөгү кишилерден өзүнө тартууну көздөдү. Иликтеп көрсө, оңдой берди болуп, Касендин жаңы жан сакчысы өзүнүн ишенимдүү жигиттеринин жакыны болуп чыкпаспы? Жигитин жан сакчы тууганына улам жиберип, көптөгөн сүйлөшүүлөр менен машакаттардан кийин Касендин ар бир кыймылын билдирип турган кызматы үчүн оңбогондой чоң акча сунуштап жатып, макулдугун алды. Ал арада Касен айыгышкан душманы Дуаны атасы ооздуктаганын билген соң, андан жаралчу коркунучтан кооптонбостон өз чарбасын бейгам жүргүзүп, Зарема менен улан тебелеген жан дүйнөсүнүн жаракатын айыктыруунун далбасасында жүрдү. Зареманын Нарындын кайсы айылында экенин тактоону тапшырган кишиси тапшырманы так аткаргандан кийин бул иш дагы да татаалдаша түшкөнүн түшүндү. Анткени бул Рай Борбордон 10 чакырымдай алыс тоо түбүндө жайгашкан айыл өтө чакан болгондуктан өзүндөгү кыбыр эткен кыймыл, кирип чыккан киши турмак мал да элдин көз алдында экен. Кыргыздын башка айылдары сыяктуу эле кандайдыр жамандык жакшылык болсо бирге көтөрүп ынтымактуу да экен. Башында алардын турган жерин билсем эле болду деп жетип барып, алиги мергенчи Сүрөйдү мындай чакырып чыгып, катыгын берип, сазайын колуна карматып, бутума жыгылтып, кечирим суратып, ызамды басып, кайтып келе берем деп жүрдүм эле. Бул иш оңой эмес экенин түшүнгөндө өрөпкүгөн демин баспаска аргасы калган жок.
качырып кирип барса, өзүндөгү баардык кыймыл көз алдында турган айыл бүт көтөрүлсө эмне кылат? Милицияга чалып карматышсачы? Анан да аяка куралсыз барганга болбойт. Минтсе баягыдай болуп, мергенчинин мылтыгына кабылып, өлбөгөн 4 шырагы эле калып, шермендеси чыгат. Ошон үчүн бул өч алуунун планын кылдат иштеп чыгып, эс акылдуу аракет кылышы керек. Ушуларды ойлогон Касен аракетинин алгачкы кадамы катары уландын айылынан анын ар бир кыймылын айтып турган киши издетти. Анын айылынан чыгып тоого жөнөгөнүн же ойго түшкөнүн алдын ала билип алса, дал ошол жерден кармап максатына жетмек. Бирок бул ишти тапшырган кишиси андайды таба албады. Табылган күндө да ага ишенип болбойт эле. Мындай айылдарда жакын туугандар жашайт. Тууган дегенден топурагы алтын болот. Жардам берем деп убадалап, Касенге шыбырап койсо иш ойрондолмок. Айтор эмне кылар айласын таппай жүргөнүндө башына бир жакшы ой келип, аябай сүйүнүп кетти. Ошол замат Мергенчилер союзунан тааныш издей баштап, көп өтпөй бир жакын таанышынын кайнеси ал жактын төрагасынын орун басары экенин билди. Зарема тийген айылды, анын жайлоолорун, тоо таштарын иликтеп чыкты да, уландын өзү менен чогуу ошол тоолорго мергенчиликке чыккыдай кылып, алдын ала план түзүп, алиги досуна телефон чалып, жумуштары бар экенин айтып, жолукмай болушту. Кайке, менде жумушуң бар болсо айта бер, сендей достун кандай ишин болсо да бүтүргөнгө аракет кылам, деди экөө шаардын элитный делген ресторандарынын биринде жолугуп. Ал жай сурашып, мамлекеттик жумушта иштеген бул таанышы өзүн дос тута мамиле кылып, аркы беркиден кеп салышкан соң. Андай деле орчундуу жумуш эмес. Сенин кайның Мергенчилер союзунда иштерин угуп эле. Иш боюнча эмес, эс алуу боюнча жумушум бар дебейсиңби? Ооба, кайным Мергенчилер союзунда иштейт. Аңчылыктын кандай түрү болбосун уюштуруп бере алат. Кайсы жерде болсо да уюштура алабы? Ананчы, түндүк уюлдагы моршторго аңчылык кылам десең да уюштурат. Бул эми тамаша. Бирок Кыргызстандын кайсы аймагы болбосун аңчылык кылып көңүл ачууга шарт түзүп бере алат. Анда жакшы экен. Айта бер. Түштүктөн ажайып Кооз, Сары Челек, Арстан Баб сыяктуу жерлерин аралаган келеби, же көлдүн сыртына чыккын келеби? Болбосо жакыныраак эле чүйдүн жайлоолорунан кийиктейсиңби? Мен ал жактарды кыдырып бүткөм. Нарын тарапка бара эле келем. Аксай арпанын аркар кулжалары кызыктырат дебейсиңби? Булар чоң жайлоолор. Андыктан аңчылыгы да чоң болот. Анткени чек арага жакын аймактарда кийик дегенин койдон бетер короо болуп жайылып жүрөт. Анысы жакшы экен. Мени бирок ак талаа менен ат башынын ортосундагы калкагар деген чоң зоокка кызыктырып атты эле. Кезегинде Кожо Жаш Мергендин сөөгү ошол аскада калган имиш. Менин угушумча Кожо Жаштын сөөгү аксынын Авлетиминде калса керек эле. Калса калбаса дагы менин ошол калкагар зоону аябай көргүм келип жүрөт. Кайның ошол зооканы бир көргөзүп, аңчылык уюштуруп берсе, акысын деле айтканынан 2 эсе эле көп төлөйт элем. Кадырың жан болсун, Каке. Кайныме тааныштырып, аңчылыгыңды көңүлдөгүдөй уюштуруп, акысын азыраак сүйлөшүп берем. Мен деле сени менен барат элем, бирок иш деген иш, жакында бошобойм. Балким жай кыйсалууда чогуу көңүл ачарбыз. Мейли, жайында деле чыга беребиз кийикке. Бирок ушунча чыгынып алгандан кийин азыр кармалбайын. Макул анда, деп Касендин кадыр баркына жараша жалпактай мамиле кылган таанышы ошол эле күнү кайниси менен жолуктуруп, бул мергенчиликтин курал жарагынан тарта керектелчү майда чүйдөсүнө чейин дайындап, чыгаар күнүн белгилеп, акысынан бери сүйлөшүп, анын тең жарымын эсептешип да койду. Касенди райондук Мергенчилер союзунун кишилери тосуп алып, жергиликтүү мергенчилерди кошуп берип, эс алуусун жакшылап уюштурмай болду. Айтор шайма-шай даярданган Касен 3 күндөн кийин таң атпай жанына жан сакчысын алып,
айдоочусуна тоо ташка ылайыкталган джип машинесин айдатып, «Нарын, кайдасың?» деп чыгып кетти. Анын бул аракети чыккынчы жан сакчысы аркылуу эртең чыгып кетебиз деген күнү эле дубага угулуп, ал ушул ыңгайды өткөрбөй өч алып калыш үчүн шашылыш аракетин баштады. Райборборго түшкө жакын жеткен Касен даяр турган райондук мергенчилер союзунун төрагасын алып сапарын улап, аздан кийин жогору жактагы айылга жетип, аралай барып бир үйдүн алдына токтошту. Төраганын айтуусу боюнча, бул үйдөн жердин уусу менен кийиктин сырын билген мергенди алышмак. Сигнал берилгенде даяр турган белем үйдөн кош ооз мылтыгын ийнине асып, таар баштык көтөргөн мерген чыга калды. Эми жолум болсо экен деп таанылып калуудан качып арткы орундукка отуруп келген Касен ичинен тиленип жиберип, бир жолу чала чарпыткана көргөн кишисин таанычудай болуп, көз айнегин алып терезеге жабыша калып карады. Олбурлуусунан келген узун бойлуу, баардык эле айылдыктардай болуп, субагай жүзү шамал менен күнгө тотуккан өзү курдуу жигит экен. Анын улан экенин Касен биле алмак эмес. Эгер түз келаткан ал артка бурула калып токтоп, ары жактан чыккан Заремага бирдемелерди айтып сүйлөшө кетпегенде. Караңгылатылган терезеден жан талаша караган Касенге айылдыктарча гүлдүү халат кийип, бир байлам жоолукту артка байлаган сүйгөнү бир аз толуп, жүзү тотугуп, көз карашы токтоло түшкөндөй сезилди. Зареманы улан жай басып келип, каалга ачкыча карап туруп, ортону карай жыла берип, мергендин саламына алик алып, таанылып калбаштын камы менен кара көз айнегин кие калды. Улан Касенди баштан аяк бир карап алып, райондук мергенчилер союзунун төрагасы менен ал жайды сурашкыча орун алганда машина ордунан козголду. Алдыдагы мергенчилик кыдырата турган жерлердин багыты кандай болору тууралуу төрага кеп салгыча анча-мынча өңгүл-дөңгүлдү карабаган темир тулпар бедеси жайкалган талааны тепчи өтүп, оң жагында ортосунда азыраак суулуу сайы бар, солунда бөксө тоолордун этегин кертип салган жолу бар чоң колотту өрдөп жөнөдү. Зареманын жанагы турпатын көңүлүндө кармап бараткан Касенге боюнда бар окшойт деген ой келгенде, удаалаш эле балким ал мендендир деген собол келип, бул суроого эми жооп таба албай өмүр бою күмөндөнө берерин түшүндү. Кашайгырдыкы, могул кембагал айгактай болуп чыга калбаганда, Зарема минтип жер түкпүрүндөгү айылда качып жүрмөк эмес. Өзү да ушинтип ыза менен кусада ары бери чайын албай бактылуу жашап жатмак. Ушуну ойлогондо көңүлүн эзген ыза кайрадан козголуп, кээги ого бетер козуду. Аңгыча тоого ылайыкталган жол тандабас кокту ичиндеги жолго жараша ары бери ойкуп кайкып, бирде сайдын аркы өзүнө, бирде берки өзүнө чыга калып, алдыга умтулуп жүрүп отурду. Жогорудан көрүнгөн карагайлуу тоону этектей жетип келди. Ошондо гана баятадан бери ортодо уюй түшкөн үнсүздүктү төрага бузуп, «Касен Надырович, могул алдыда көрүнгөн чоң кыя Мельс ашуу деп аталат. Буюрса Кыргызстандагы бийик ашуулардын бири болгон бул кыядан ашсак, орто сырт жайлоосуна түшөбүз. Сиз эңсеп көрсөм деп келе жаткан ажайып асказоо калкагар бул ашуунун аркы бетине түшкөндө күн чыгыш жактан заңкайып көрүнөт. Каалашыңызча суктанып, сүрөткө тартып алсаңыз болот. Анда эмесе сапарыбызды улай берелиби, же сиздерде башкада сунуш барбы?» деди бакылдай сүйлөгөн ал, сөзүнүн аягын суроо менен бүтүрүп. «Бир жерге кичине токтоп эс алсак жакшы болот эле, курсакты ачты. Тетигиндейирээк токой четине чыгып, бир шиберлүү жерге токтойлу», деди Касен төрага. Өзүнүн аты аталганда жанында бейкапар бараткан улан селт эте түшүп, бурула караганын байкап, убакытты көп узартпай аракетке барбаса өзүн тааныган мергенчи бирдин ичинен чыгаарына көзү жетип: «Мейли, Касен Надырович, мен ашуунун кырына чыкканда дасторкон жазайын деп аттым эле, көрсө узак жол басып чарчап,
Курсаңарды ачкан турбайбы? Анда азыр жолдон чыгып, тетигил карагайлуу тоонун этегине жетип, бир аз аярлагыча биздин куттуу жерибиздин даамын сызалык. Эми унаа чоң жолдон чыгып, тоо бооруна көтөрүлчү ыңгайлуу жайык издеп жай жылып жөнөдү. Бирок андай жер таппай, бир далайга чейин барганда арттан сигнал угулуп, жол четине ыктай бергенинде катуу келе жаткан ушундай эле жол тандабас зуу кое өтүп алыстады. Бирок ал жогорулаган сайын асталай берип, ашуунун этегине жеткенде токтоп, андан 2 аял, 3-4 эркек түшүп, алардын бири капот ачып карап жатканын көрүштү. Бузулду окшойт, деди жан сакчы. Жок, катуу айдап суусун кайнатып алды. Жол билинбегени менен аябай эле өрүү да, деди айдоочу. Туристтер экен, булар билишпейт да биздин жолдорду, сөзгө аралашты төрага. Булар ошондо каяктан бери келатышат? Сурады жан сакчы. Номуру көгөргөнүнө караганда казактар окшойт. Соң көл жактан түшүп Ташырабадка баратышса керек. Бул жөн жай сүйлөшүүгө бири-бирин аңдыган Улан менен Касен аралашкан жок. Улан Касендин өзүнөн өч алганы атайын келгенин, анын колуна оңой эле түшүп бергенин түшүнүп, бул кыйчалаш кырдаалдан зыян тартпай эптеп чыгып кетишти ойлосо, Касен аны качырбай кармап, жакшылап өч алышка камданып баратты. Бирок жанагы озуп өтүп, эми кыянын этегине жетип токтогон унаада өзүлөрүнүн тагдырын чечээр киши бар экенин сезишкен да жок. Бир аздан кийин алар жолдон чыгып, дагы да өрүүлөй көтөрүлүп барып, карагайлуу тоонун этегине токтошту. Айдоочудан башкасы жерге түшүп, ал машинаны буруп келип, ылдый каратып токтотуп, багажды ачты. Улан, мылтыгыңды кое туруп, баштыктарды алып дасторкон жая сал, деди төрага. Дасторконду өзүң жая бер, биздин Улан экөөбүздүн өзүбүзчө сөзүбүз бар. Жүрү, тигиндей барып сүйлөшөлү, деп Касен Уланды жеңден тартып. Эй, шерик, бизге эч кимди жибербе, деп жан сакчысына эскертти. Мейли, деп аны менен кошо баскан Улан узай түшкөндөрүндө сурады. Эмне сөз бар эле? Өлүм иш болбо, сенде кандай сөзүң бар экенин өзүң жакшы билесиң. Касен, ал сөздөр бүтпөдү беле, эми кайра козгоп эмне кереги бар? Экөөбүз качан сүйлөштүк эле, тетирисинче сөз эми гана башталып жатат. Адамды ызалап коюп билмексен болуп каласыңбы? Анда өзүң катылбадың беле, өзү тийишкен бала ыйлабайт дечү эле го. Жап жаагыңды, деп жанаша бараткан Касен Уланды карыдан булкуп, жан чөнтөгүндөгү тапанчасын ала калып эгине такады. Мээңди чачырата атайынбы я? Ушундай дечи, деди Улан капы сунулган куралдын сүрүнөн аптыга түшүп, оң ийиндеги кош ооз мылтыгын коопшой берип. Убара болбо, алдагы таягыңды өйдө көтөргүчө мен 2 жолу ок чыгарам. Сени менен атышайын деген оюм жок. Коркпо, мылтыгым октоолуу эмес. Деги сага эмне керек? Айтчы, деп сурады Улан бара түшүп токтоо түрдө. Менден кечирим сура. Ошол элеби? Кечирип кой. Ооз учунан эмес, алдыма жыгылып, бутуман өпкүлөп. Жок, анте албайм. Мен мындайга көнгөн эмесмин. Атаңды өлтүрсөм бир жөн. Жата калып кечирим сура, болбосо азыр атсаң ат, кечирим сурабайм. Ме анда, деп Касен тапанчасын чөнтөгүнө сала калып, Уланды ичтен ары берип калды. Анан өзөрө түшүп, эңкейе калган аны жыга тээп, тургуза койбой капталдан ары үстөккө босток тепкилеп жиберди. Катуу соккулардан эси эңирей түшкөн Улан бир аздан кийин таканчыктай өйдө болгондо жакадан ала муунта кармап, булкуй тартып, өйдө тургузган Касен кайра ызырынды. Кечирим сура. Жок, деп кесе айтты Улан. Ме анда, бул жолу Касен аны бет талаштыра ура көмөлөтүп, кол кычуусу гана түшкөндүктөн жаткан немени тепкилегиси келбей турушун күттү. Аздан кийин Улан өйдө болуп боюн түзөгөндө Касен бет маңдай барып, көзүнө тике карап, кечирим сурайсыңбы, эй, деди. Жок, деп ого бетер көшөрдү Улан. Мээңди жайната атам анда, деп ызырынган Касен эми тапанчасын алып эгине такады.
Ата албайсың. Андай иш колуңан келбейт. Анткени сага карьераң кымбат. Чоң болгуң келет. Депутат, министр, президент болгуң бар. Билем, мен сендей чоңдун баласын. Атаңардын арты менен баарына жеткиңер келет, деп демиккен үндө тиштене сүйлөдү Улан. Былжыраба, өлө албай жатып өлөң айтканын көр. Азыр сени ит аткандай атып жайылап салам да суудан кургак чыгам. Айтып атпаймынбы, сендейлер атасына таянып гана кыйын болушат деп. Эркекче иш кыла келгенде эч нерсеге жарабайсыңар. Эркекче сүйлөшкүң келеби? Кел анда эркекче сүйлөшөлү. Бирге бир. Анда тапанчаңды ташта. Мына таштаса, деп Касен тапанчасын окчун таштап жиберип, боюн түзөй калып, түйүлгөн муштумдарын өйдө көтөрүп, "Кана чык", деди. Улан да өйдө болуп, мушташчу түргө келе муштум түйүп, алга бир кадам жасады. "Кана, кол сал", деп көкүттү Касен. Улан 1-2 кадам жасап уруп калды. Анын анча күчтүү эмес соккусунан оңой эле буйтаган Касен ичке тепкенде Улан сендиректеп барып отуруп калды. "Тур, мушташ", деп жанына келген Касенди эми Улан тизелей түшүп, турмуш болуп баратып буттан алды. Бул күтүүсүздүктөн Касен чалкадан кете жаздап барып, бутун карыштыра тартып бараткан каршылашын белден ала берип оңолуп, экөө ит жыгылыш боло ары бери тоголонушту. Баятадан токмок жеп алы кете түшкөн Уланды Касен оңтоюн келтире берип күрөш ыкмасына салып көтөрүп чапты да, үстүнө мине калып жакасынан муунта кармап ары бери жулкулдата берип сурады. "Эй эшек, кечирим сурайсыңбы?" "Жок, ме анда." Бир аздан кийин катуу соккудан эсеңгирей түшүп, сул куюп жаткан Уланды калтырып мындай боло берген Касен жан жагын кайсалап тамекисин таап күйгүзгүчө каршылашынын эс алышын күттү. "Эй, айтчы, Зареманын боюнда барбы?" деп сурады Касен эстей калып. "Аны менен ишиң болбосун. Мен сенден адамча сурап жатам. Болгон күндө да ал сенден эмес. Ал тарптан балалуу болууну да каалаган эмесмин." "Тарп дейсиңби? Унутуп калдыңбы? Зареманы сен чанбай эле сени Зарема чанып кетпеди беле? Ошондо ким тарп болот?" "Былжыраба, азыр мээңди жайната атам", деп намысына тие сүйлөнгөн сөздөн ачуусуна алдырган Касен окчун жаткан тапанчасын ала калып, кезээ кармап Уланга жакындады. "Кечирим сурайсыңбы же башыңдан айрыласыңбы? Мени курал менен коркутпачы. Жана айттым го, ата албайсың деп." "Атам, атканда да мээңди жайната атам. Адам атыш үчүн да эрк керек. Сенде ал бар экенине ишенбейм." "Эй, мергенчи сүрөй, керек болсо мен сени менен дуэлге чыга алам", деди. Бул сөз оозунан кандай чыгып кеткенин билбей калган Касен катуу кетип калганын сезип, бирок кеч болуп калган. "Чыга албайсың. Ал анда мылтыгыңды. Кой, Касен, мени мергенчи дейт. Атышам десең башыңдан айрылып каласың." "Айрылбайм, сен өзүңдү ойло. Анда мейли, өзүп алың өзүңө. Ал мылтыгыңды." "Мылтыгымда ок жок", деди Улан нарытада жаткан мылтыгына басып барып, жерден алып шарактата ачып жаап. "Эй, шерик, мунун баштыгын алып келип бер. Азыр экөөбүз дуэлге чыгабыз", деп Касен баятадан өзүнүн буйругу боюнча төрага менен айдоочуну бул жакка жибербей турган жан сакчысына кыйкырды. "Шеф, дуэлдин кереги жок, атышпагыла", деди жан сакчы. "Былжырабай буйрукту аткар". "Шеф, атышпаңыз, бул коркунучтуу", деди Уландын баштыгын алып келген жан сакчы. "Эй, ме, мылтыгыңды окто", деп тажа алдыгы кармаган Касен баштыкты Уланга ыргытты. Улан баштыктан октору кыдырата тизилген окчоң тойлуу курун алып, күрмөсүнүн сыртынан курчанып, мылтыгын октоп, "Касен, атышпай эле коелу. Мушташта кыйын болгонуң менен атышта алдырып коесуң. Мен түшүнүп атам сени. Баягыда ызалап койгом. Ал үчүн кечирим сурайм. Азыр бирок атышпай эле коелу. Алдыма жыгылып бутумдан өөп кечирим сура. Болбосо", ого бетер көгөрдү Касен. "Анте албайм дедим го. Анда сен же мен канча метрден атышабыз?" 50 кадамдан. Сана анда."
Улан жогору карай басып, кадамдарын санагыча Карагайлуу тоону карай жөнөдү. Токойдун четине жетип, бурула карап, ийниндеги мылтыгын колго алып, мына ат чудай боло түшкөндө коркуп кетти белем, Касен шашылыш ок чыгарды. Анын атканы жаза кетип, жан жактагы балатынын бутагын кыйып өткөндө, улан асманды карай тарс эттире бир атып, бул катуу добуштун жаңырыгы айланага таралгыча акырын бурулуп, кокту бетин жапкан токой арасына кирип, көздөн кайын болду. «Эй, токто, дагы атышабыз!» деп кыйкырган Касен жогору карай жүгүрүп, улан кирип кеткен тушка жетип, «Эй, качпа, дагы атышабыз деп жатам!» деп каршылашы турмак. Анын үнү да угулбаганда бет алды жагын аткылап, майда бадалдарга чалынып, балатыларга бетин тыттырган сайын жинникели кыйкырып, бул мергенден дагы жеңилип калганына ызаланып, тик тоо бетине сыйгаланып жыгылса да, өчөшкөнсүп кайра тура калып, токой аралай туш келди чуркап кете берди. Бул убакта тоо ташта басып көнгөн улан токой аралап жогору карай шашпай кетип баратты. Касендин албууттана кыйкырып, туш келди аткалаганы, ал тургай бутактарды сындырып, жыгылып туруп карагайларды аралай чуркаганы арттан даана угулуп турду. Бул үндөргө караганда ал өзүнүн артынан түшмөк тургай теңирден тескери кетип, коктунун таманына түштү окшойт. Бир аздан кийин шарпасы угулбай да калды. Бирок кырга чыга бергенинде чоң мылтыктын тарс эткен үнү чыгып, айлананы жаңыртып барып өчтү. Чоң мылтыгын деле байкаган жок элем, ким атты деп ичинен таң калып, андан ары жолун улантты. Кырга чыкканда гана токтоп, өзүн өзү байкоо салса, Касенден жакшы эле төпөштөлүптүр. Оозу калбыйып, бети айрылып, кызарган көзү эртең көгөрчүдөй. Капталы болсо жакшы эле жанчылган окшойт. Катуулап оорута баштады. Ошентсе да курал кезешип, ок менен ойногон бул эрегиштен башы аман чыкканына шүгүр кылып, эрте жарыкта үйгө жетишти ойлоп, машина жол кооптуу болгондуктан ат жолдорго салып артка жөнөдү. Бирок жөө жалаңдай басып, кеч күүгүмдө араң айылга жеткен уланды көчөдөн үйүнө бурула бергенинде бактын арасында турган 2 милиция эки жагынан чыга калып кармады. Кармаганда да кадимки кылмышкерди кармагандай кылышты. Бири тапанча такап колун көтөртсө, экинчиси ийниндеги мылтыгын жулуп алып, дубинка менен бутка чаап чөгөлөтүп, жан жактарын опузалап, ок чонтоюн алып, колуна дароо кишен салып, ары жакта турган авто унаасына дегдеңдете сүйрөп барып, тыгып алып жөнөп кетишти. Бул кармоо көз ачып жумганча ишке ашырылгандыктан улан эч нерсеге түшүнө албай, мыйзам сакчыларына кыңк этпей баш ийгенден башка айласы калбады. Машинага тыгылып, ал ордунан жыла бергенде гана милициялардын бул жоругунун себебин сурады. «Эй, жигиттер, мен эмне кылдым силерге? Эмнеге кармап баратасыңар? Аны өзүң билесиң да, бизден эмнеге сурайсың? Минтип кармагадай эмне кылыптырмын? Өлүмүш болбочу, эч нерсе кылбаган сүттөн ак немеден бетер сүйлөп турганын кара. Касен Мамбеталиевди ит аткандай кылып жайлаган сен болбогондо ким? Касен Мамбеталиевди атып кетишиптирби? Ким атыптыр? Ким атмак эле, сен атыпсың. Сени жөн эле кармап баратат дейсиңби? Мен атыптырмынбы? Мен асманга эле атпадым беле? Асманга атсаң жерде турган Мамбеталиевке тийиптир. Мунун угукмуш акылдуу, хе-хе-хе. Бири какшык кыргытып, башкалары күлүп калышты. Буйрбасын жигиттер, аны мен аткан эмесмин. Дуэлге чакырып, жаза атканында коркутуш үчүн асманга атып эле качып кеткем. Дуэлге чыктыңар беле? Мына кызык тамаша. Кайсы катынды талаштыңар? Дуэль кинода эле экен десем, бизде да бар турбайбы? Кеп салчы анда ошондон. Ал экөөбүздүн мурунку чырыбыз бар болчу. Мен аны кичине ызалап койдум эле, ал бүгүн менден өч алганы келиптир. Биринчи экөөбүз мушташып, ал мени катуу токмоктоду, анан дуэлге чакырды. Мен чын эле атышпай кетип калгам, деп бүгүнкү окуяны төкпөй чачпай айтып берди эле. Милициялар ошол өзү кетип калгандан кийин жан сакчысы менен айдоочусу Касен Мамбеталиевдин ок жеп мүрт кеткен жансыз денесин чоң куянын алдындагы токойдон тапканын айтып келишип,
Абалың кыйын жигит, актыгыңды далилдей албай калдың го. Анткени бир эмес 3 күбө сенин Касен Мамбеталиевди жайлаганыңды тастыктаган көрсөтмө беришти, дешти. Чын эле милиция бөлүмүнө келишсе, райондук мергенчилер союзунун төрагасын, Касендин айдоочусун, жан сакчысын күбө катары кармап отурушуптур. Баланын күйүтүнөн өткөн күйүт болбос. Надыр Мамбеталиевдин 70ке келгиче тапкандары менен жоготкондору бир тең, баласынан айрылганы бир тең болду. Ооба, башка жоготуулардын ордун толуктаса болот болчу. Толбой турган кемтик болсо бири кем дүйнө ушул турбайбы деп келишсе болот эле. Бирок өзүнүн бул жарыктагы уландысы боло турган баласынын жоктугу менен кантип келишет? Анан да Касен баладай бала болсочу, жетик эле, тетик эле, өткүр, курч, түшүнүктүү да эмес беле? Татыктуу орун басары, көзгө басар жалгызы, бирден бир тукум улары болчу да. Ал бар болсо өзү да бар болмок. Ата-бабалардын өңү, мүнөзү, кыял жоругу кайталанмак, санжырасы уланмак. Артында калган 2 кызын эсептебегенде айтылуу Эсенгул бийдин бир бутагы болгон өзүнөн кийин тукум уланбай калды ушинтип. Баласы жерге берилгиче Надыр жаман түш көрүп жаткандай, азыр ойгонуп кетсе бүт баары жакшынакай болуп ордуна келип калчудай алдамчы үмүттө жүрдү. Анан көңүл айтып, кайрат кылбаска арга жок экенин айткан эл тарап, жакындары да өз тирдиги менен кетип, кемпири экөө өздөрүнчө калган соң кайгынын капшабын даана сезишти. Бул дүйнөдө баласынын күйүтүнөн башка эч нерсе жок калгансып, алаксыр айла таппады. Ошондо кемпири Алмакандын 2 сөзүнүн бири эле каргышка айланса, өзүнүн көңүлүн бүтүн бойдон жалгызын өлтүргөндөрдөн өч алсам деген ой ээлеп алды. Оорудан каза болсо, кырсыкка кабылып мерт кетсе бир жөн эле. Тагдырдын башка салганы ушул экен деп көкшүндөрү суумак. Ушул бейпил заманда окко учуп өлөт деген эмне деген кордук, кокуй. Надыр Мамбеталиев союз учурунда районго тете чоң колхоздун башкармасынын үй бүлөсүндө төрөлүп өстү. Анткен менен айылдын ысык сууна бышып чоңойду. Турмуштун запкысын тартып каржалып да кетпеди. Барчылыкта чалчаңдап көпкөн да жок. Мунун негизги себеби ата-энесинин түшүнүктүүлүгү, балдарын туура тарбиялаганы, аларды билимге айкалышкан эмгекке көндүргөнү болду. Мындан улам кийинки жашоосун туура нукка бурулду. Ал кезде деле койчунун баласы койчу, чоңдун баласы чоң болчу. Окуп чокуп шаар көрүп калгандар балдарын тоо башынан түшпөгөн чабан болуусун каалабай билим алып, жок эле дегенде чарбанын бир четин чойгон кой ферма же бригадир болуусуна кызыктар эле. Андыктан ошого жараша бала тарбиялап, окууну бүткөндө баласын чоң окууга өткөрүүгө аракетке кылышчу. Буга алардын каражаты да, тааныш билиштери да жол берчү. Ал эми карапайым адамдар балдарын байкабай эле өзүлөрүндөй адам болууга тарбиялашчу. Ата-энесин үлгү тутуп чоңойгон балдар кийин ошолордой эле кесипти тутунуп, ошолордой эле адам болуп чыга келчү. Ушундан улам колхозчулардын балдарынан чоң кызматкерлер сейрек чыкчу да, чоңдордун балдарынан бутун чор баскан колхозчулар чанда кезигер эле. Андыктан ата-энесинин үлгүсү менен туура тарбиясынан улам бийик кызматтык тепкичтерге багытталган, жогору умтулууга жаштайынан каалоосу жаралып, дилгирлиги арткан, каржылык колдоосу да, идиреги да бар Надыр 10-чуну бүткөндө түз эле келип, ошол кезде көптөгөн партиялык кызматкерлердин уясы болгон университеттин тарых факультетине өттү. Студенттик күндөрүндө жаштык дооран сүрүп, көңүл ачууларга көп ыктай бербей, тырыша окуп, коомдук иштерде активдүүлүгүн көрсөтүү менен көзгө көрүнүп, окууну аяктаганда шаардык кеңешке кенже кызматкер катары кызматка алынды. Ошону менен кызматтык карьерасы шыдыр кетип,
жогорулоонун үстүндө гана болуп, Союз учурунда адам катары да, жетекчи катары да баралына толгон ал министрлик сыяктуу чоң мекемелерди жетектеп, өлкөнүн мен деген кыйындары менен үзөңгүлөш болду. Менсинген Совет өлкөсүн Горбачев 15ке бөлүп ыдыратып, Кыргызстан эгемендикке ээ болгон тарыхый учур келгенде Надыр айтылуу легендарлуу парламенттин 300 депутатынын бири эле. Өзүн шайлап, бирок каалагандай иштешине тоскоолдук жарата баштаган бул эл өкүлдөрүн Акаев таратканда кайра эле чарбаны жакшы билген жетекчи катары министрдин орун басары болуп дайындалды. Анан министрлик орунда 2 жыл отуруп, премьер-министрликке секирди. Акаевдин убагында эч бир премьер-министр кызматында 2 жылдан ашык отурган эмес. Ошолордун бири катары кызматтан кеткенден кийин менчиктештирүү учурунда ыңгайдан пайдаланып, ээлеп калган мүлктөрү менен жашап, түптөп койгон бизнесин өнүктүрүп, жай турмушта жашап келаткан. Кийинки бийлик менен деле мамилеси жакшы болгондуктан эч кандай кысымга учурабаган. Тескерисинче ардактуу аксакал катары сыйдын үстүндө жүрдү эле. Эми карабайсыңбы? Жалгыз уулу Касендин өлүмү бүт өмүрүн астын үстүн түшүрүп, баарын жокко чыгарып салгансыды. Түрдүү кырсыктарды көрүп жүрчү. Башкалардын күйүтүнө көп эле күбө болгон. Ал тургай жакындарынын жамандыктарына жан ачыткан, бирок алар өзүнө көп тиешеси жоктой сезилчү. Мындай кырсыктар дайыма кыйгап өтчүдөй, эч качан аларга кабылбачудай туюлчу. Көрсө, турмуш деген баштан сылап келип чаап жибере турган мерес экен. Жол жоргосуна термелтип, көшүлтүп келип капысынан ойт берип, көтөрүп чаап кетчү азоодой экен. Учун узартар уулун алгандан көрө, өзүнө кол салса түбөлүк жашабагандан кийин көптү көрүп, жашоонун аздыр көптүр жакшылыктарын көрүп, рахаттарын татып калган жаны тагдырына кыңк этпей баш ийип, кылчайбастан кете бербейт беле? Карыганында ушундай кордукка кабылган Надыр муну тагдырдын башка салганы деп кала берчүлөрдөн эмес эле. Ал кандай болбосун, мындай кыянаттык үчүн кимден болсо да өч алчулардан болчу. Уулунун өлүмүнүн себеби айкын ачык көрүнүп, күнөөлүү кармалып, күбөлөрдүн көрсөтмөсү даана так болуп турса да, артында кандайдыр бир башка себептер, көрүнбөгөн күчтөр бардан бетер укук коргоо органдарынын иликтелген маалыматтарына алымсынбай туруп алды. Кантип эле каралар менен кармашып жүргөн чыгаан уулу каяктагы бир айылдык мергенчинин огуна кабылып жаздым болсун. Кантип эле ошол карапайым адамдын катардагы уулу болбогон бир чыр үчүн карабашыл адамга ок чыгарсын. Мында бир чоң кокустук же кылдат уюштурулган кылмыш бар. Кандай болбосун, бул табышмактын жандырмагын таап, купуя сырдын түйүнүн чечиши керек. Уулу жерге берилип, Куран окутуп келгендердин аягы суюлган соң, Надыр көңүлүн эзген ушундай суроолорго жооп таап, акыйкаттыкка жетиш үчүн аракеттене баштады. Ушул максатта ал түз эле ИИМдин кылмыш иликтөө бөлүмүнө барып, уулунун ишин изилдеп жаткан оперге жолукту. Иш иликтелип, такталып аягына чыгып калды. Шектүү кармалып шаарга алынып келинген. Андан кылмыш ишке ашырылган мылтык алынып, жабырлануучуну өлүмгө учураткан октор ушул куралдан атылганы аныкталды. Күбөлөр бар, алардын көрсөтмөлөрү боюнча да шектүү күнөөлүү деп табылды. Кыскасы кылмыш аныкталды десек болот. Бирок шектүү күнөөсүн мойнуна ала элек. Жакында бул иш сотко жөнөтүлөт. Кааласаңыз таанышып чыгыңыз, деп бул 30дардагы жигит бир папкага тиркелген ишке тиешелүү кагаздарды алдына койду. Бардык эле укук коргоо органдарынын кызматкерлериндей болуп, сабакты жакшы билген баладан бетер такылдай жооп берген анын жообу канчалык кынтыксыздай сезилсе да, алымсынбаган Надыр папканы ачып кагаздарга үңүлдү. Алгач эле көзүнө күбөлөрдүн түшүнүк каты урунду.
Баланчанчы айдын баланчанчы күнүндө мен төрагалык кылган райондук мергенчилер бөлүмүнө өлкөбүздүн жараны Мамбеталиев Касен кайрылып, 2 баш кулжа же тоо текесин атууга уруксат кагазы бар экенин айтып, районубуздун кооз жерлерин көргөзгүчө аңчылыкка чыгарып келүүмдү өтүндү. Мен макул болуп, ошол эле күнү түш ченде кардардын джип үлгүсүндөгү авто унаасы менен райборбордон чыгып, Терек айылына кайрылып, мергенчи Байөмүров уланды жол көрсөтүп, аңчылык кылууга жардам берүүсү үчүн алдык. Ошондой эле машинада айдоочу менен Мамбеталиевдин жан сакчысы бар болчу. Ошентип Мелс ашуунун алдына жеткенде Мамбеталиев Касендин сунушу менен жолдон чыгып, Карагайлуу тоонун этегине барып, дасторкон жайып түштөнмөй болдук. Бирок Мамбеталиев Касен менен Байөмүров улан чырдаша кетишип, мушташканга чейин барышты. Анан бул аз келгенсип, кой деп ажыратканыбызга карабай, бири-бирин дуэлге чакырып, бир жолудан ок чыгарышкандан кийин Байөмүров улан токой аралай качып, Мамбеталиев кубалап кеткен эле. Биз артынан баргыча бир нече жолу тапанчанын, бир жолу мылтык үнү угулуп тынчыган. Биз аларды токой арасынан жарым саатча издегенибизден кийин Коктунун этегине жакын жерден Мамбеталиев Касендин жансыз денесин таптык. Дароо укук органдарына билдирдик. Түшүнүк ээси райондук мергенчилер комитетинин төрагасы Шыгай Кайыпов. Касендин жан сакчысы менен айдоочусунун түшүнүк каттары да ушундай мазмунда жазылыптыр. Шектүүнүкү күтүлгөндөй эле башкача экен. Андан эч кандай күнөөкөрдүн өкүнүчү байкалбады. Тетирисинче ал өзүн кандайдыр бир чагымдын курмандыгы катары эсептеп жаткандай. Үстүбүздөгү жылдын баланчанчы айынын түкүнчөнчү күнү мага райондук мергенчилер бөлүмүнүн төрагасы Шыгай Кайыпов чалып, шаардан келген кишилерди кийикке чыгарып келүүмдү өтүнүп, макул болдум. Эртеси күнү түш ченде төрага Шыгай Кайыпов джип унаасы менен келип тоого жөнөп кеттим. Машинада бейтааныш 3 киши бар экен. Бирок чоң кыянын алдына жетип, жолдон бурулуп, Токойлуу тоонун этегине түшкөнүбүздө алардын бири мурда бир гана жолу көргөн Касен Мамбеталиев болуп чыгып, ал мурунку чырыбызды козгоп, алдына жыгылып кечирим суроомду талап кылды. Баш тартканымда тээп чаап сабады. Жекиме жекиге чакырып, мушташпай койсом дагы ур токмокко алды. Айласыз кол көтөрүп, бирок дагы сабоо жедим. Кайра эле алдыма жыгылып, кечирим суроомду талап кылды. Баш тартсам эгиме тапанча такап, атып салам деп коркутту. Атканга эрки жетпесин айтсам, атмак тургумай дуэлге чыга аларын айтып, мылтыгымды октоп 50 кадамдан атыша турганыбызды айтты. Мен кайрадан баш тартып, мергенчи экенимди, бул эрөөлдө жеңилип каларын айтсам болбоду. Ошентип 50 кадамдан атышмай болдук. Адамга ок чыгарууну каалабаганым менен айласыз 50 кадам жасап, Токойдун четине жеткенимде качып кетүүгө мүмкүнчүлүк жаралганын түшүндүм. Бирок артка бурула бергенимде Мамбеталиев ок чыгарып жаза атты. Мен аны коркутуу максатында асманды карай ок чыгарып, Токойго кире качып, карагайларды аралап, өйдөнү карай качтым. Касендин кыйкырып өкүрүп, артымдан чуркаганы, тапанча менен аткылаганы угулуп турду. Бул үндөрдөн улам мен анын Коктунун таманын карай кеткенин түшүндүм. Кырга чыга бергенимде тапанчанын эмес чоң мылтыктын атылганы угулду. Ким атты билбейм. Мен ал күнү бир гана жолу ок чыгаргам. Башка аткан эмесмин. Менден тартылып алынган окчонтоюмдагы 20 октун бири гана кемигени муну тастыктайт. Мамбеталиевдин жардамчыларынын жанынан деле андай мылтыкты көргөн эмесмин. Касен экөөбүздүн чырыбыздан пайдаланып, башкалар андан өч алганы боюнча шегим бар. Мен Мамбеталиевди аткан эмесмин. Ошондуктан күнөөнү мойнума албайм. Улан Байөмүров. Шектүүнүн окчонтоюнда 20 октун бирөө гана атылганы чынбы?
күбөлөр менен шектүүнүн көрсөтмөсүнө алымсынбай калган Надыр суроо узатты. Ооба, бирок шектүүнүн чөнтөгүндө ашыкча огу болушу мүмкүн да. Өзүңүз билгендей, уулуңузга бир чоң ок тийген. Дал эле ушундай картеч деп аталган бул октор шектүүнүн чоң калибрлүү мылтыгынын жезине 5 даанадан октолуптур. Ок шектүүнүн мылтыгынан атылгандыгын тастыктаган экспертизанын тастыктамасы барбы? Ал ок менен гильза экспертизага жөнөтүлгөн. Жыйынтыгы 1 айдан кийин гана чыгат. Аксакал, бул жерде баары ачык айкын көрүнүп турбайбы? Чырдашкан, ал тургай кармаша кеткен. Экөө ээн токойго киришкенде шектүү кокусунанбы же атайылаппы жабырлануучуну аткан. Ал айланада бул экөөнөн башка эч ким болбосо, уулуңузду шектүүдөн башка ким атмак эле? Муну күбөлөр да тастыктап жатышпайбы? Күбөлөр шектүүнүн атканын өз көздөрү менен көрүшпөптүр. Тийген окторда анын мылтыгынан атылган тастыкталбаптыр. Шектүү күнөөнү мойнуна ала элек экен. Анан кантип ишти жакын арада сотко кетиргени жатасыңар? Биз экспертизанын жыйынтыгы чыкмайынча шашпайбыз. Ал эми экөөнүн ортосундагы мурунку чыр жөнүндө эмне билесиңер? Ошондон улам уулум Нарынга барып жатпайбы? Ал жөнүндө да сурадык. Экөө аял талашкан. Ал келин башында уулуңуз менен жүргөн. Кийин шектүүгө тийген. Аты Зарема. Аны шектүү Улан Байөмүров алып кетип баратканда уулуңуз артынан кууп жетип алып калмакчы болгон. Бирок шектүү уулуңузду мылтык менен коркутуп буга жол берген эмес. Ошого ызаланып калган уулуңуз шектүүдөн өч алыш үчүн Нарынга барган. Түшүнүктүү. Ал келинден маалымат алдыңарбы? Жок, ишке тиешеси болбогондон кийин сурабадык. Күбөлөр окуя болоордо же андан кийин деле ошол арадан шектүү эч нерсе көрүшпөптүрбү? Жок, андайды байкашпаптыр. Мени шектүүгө жолуктура аласыңбы? Мейли, жолугуңуз. Бирок түштөн кийин ага чейин уруксат алып, кагаздарын тууралап коем. Опердин жоопторуна алымсынбаган Надыр үйгө кайтып, кечке жакын милиция бөлүмүнө кайра келди. Оперге кирсе, ал милиция бөлүмүнүн жетекчиси чакырганын айтты. Кирсе, орто жаштардагы шыңгай бойлуу жигит экен. Эшиктен көргөнүндө эле алдынан чуркап чыгып, ызаат кыла тосуп алды. Ал жайды сурашкандан кийин милиция башчысы дароо ишке өттү. Сиздин шектүү менен кездешкиңиз келгенин мага айтышты. Ооба, жолугайын дедим эле. Эмне максатта жолуккуңуз келет? Ишти өзүм да иликтеп көрсөм дедим эле. Надыр Мамбеталиевич, иш дээрлик аяктап калды. Бизге ишене берсеңиз болот. Шектүү сөзсүз түрдө татыктуу жазасын алат. Мен ошол карапайым мергенчинин баламды өлтүргөнүнө ишенбей жатам. Биз деле сиздей болуп башында ишенген эмеспиз. Анан далилдер алынып, күбөлөр көрсөтмө бергенден кийин ишендик. Экөөнүн мурдагы чыры уланып, бул кырсык болуп отурат. Күнөөлүү уулуңузду атайылап эмес, кокусунан атып алган. Бул кокустук кандайча болгон деп болжойсуң? Токойдон экөө кармаша кетишкенде мылтык кокусунан атылган. Мылтык кокусунан атылса, октор мындай тиймек эмес. Чоң калибрлүү мылтык жакын жерден атылса, тийген жерин жулуп кетет. Опер балама 5 картечтин бири гана тийгенин айтты. Эгер кокустук болуп, экөө мылтык талаша кеткенде атылган болсо, 5 ок бүт тиймек да. Азыр эле айтканымдай жулуп кетмек. Мылтык алыстан мээлеп атылганда октор чачырап, бирөө гана балама тийген. Буга кандай дейсиң? Аксакал, ушул жагдайды биз дагы ойлонгонбуз. Жөндүү деп да билебиз. Бирок экспертизанын жыйынтыгы келмейин эч нерсе деп айта албайбыз. Шектүүгө эмне үчүн жолуккуңуз келип жатат? Кандай неме болду экен? Сүйлөшөйүн дегем. Бул жигиттин баламды өлтүргөнүнө ишенбей жатам. Балам өзүң билгениндей каралардын териштирүүсүнөн аман чыгып, анан каяктагы бир карапайым адамдын колунан өлбөйт болчу. Анын чоң душмандары бар эле. Ошолордун кынтыксыз түрдө тымызын жасаган кылмышыбы деп жатам. Андай шек бизде деле жаралган. Бирок эч кандай илинчек таба албадык. Окуя шаар жеринде болсо да бир жөн. Тетиги Нарындын түпкүрүндөгү бир коктуда болуп жатат. Ошентсе деле ишенбей жатам. Мен шектүүгө жолуга аламбы?
жабырлануучу менен күнөөкөрдү жолуктурганга болбойт. Аксакал катары өтүнүп суранса дагыбы? Мыйзам баарыбыз үчүн бирдей. Балам, сен менин ким экенимди жакшы билесиң. Начальниктериңе кадырымды салсам алар жок дешпейт. Андан көрө алардын тынчын албай эле койбойлубу? Мен кандай болбосун максатыма жетмейин тынбайм. Надыр Мамбеталиевич, мен сизди сыйлайм. Министрибиздин орун басары Аскат Асанбаевич өкүл балаңыз экенин да жакшы билем. Аларга чалсаңыз деле мага эч нерсе дешпейт. Анткени мыйзамга жараша иш кылып жатам. Бирок мындай кылалычы, сиз мага шектүүгө жолукканда эч кандай ызы-чуу чыгарбайм деп аксакал катары сөз берсеңиз болду. Эмнеге ызы-чуу чыгармак элем? Мен жөн гана акыйкатка жетким келип жатат. Ошентсе деле ички ыза менен кектен улам бирдеме кылып жиберсеңиз, мендей чалдын жаш жигитке алы жетмек беле? Жетиши мүмкүн, анткени сиз кыйын кишисиз да. Ошондуктан терезеден сүйлөштүрөбүз. Жок, мен жолугушуу бөлмөсүнөн кезигишим керек. Анда жаныңызда курал жокпу текшеребиз. Мейли. Колу артка алынып, кишен салынып, мойнуна оор кылмыш илинсе да, боюн түз кармап, камакта жатып, сакал муруту өсүп, жүдөңкү жүзүнөн кайраты байкалган жигитти алып киришкендеринде Надыр ордунан акырын турду. Жигит басыңкы үндө салам айтып туруп калды. Аксакал ага тигиле карады эле, көзүн ала качпай, каректери кыймылсыз калды. Жүзүнөн да тайсалдоо байкалбады. Ал уулун бул жигит өлтүргөнүнө ишенген эмес. Андыктан ички жек көрүүсү менен кеги козголгон жок. Отурушкандарында токтоо түрдө сурады. Менин ким экенимди айтыштыбы? Ооба. Кандай болду эле айтчы. Төбөбүздү Кудай карап турат. Уулуңузду мен аткан жокмун. Бирок себепкер болуп калдым. Кечирип коюңуз. Жигиттин үнү дирилдей түштү. Кандайча себепкер болдуң? Аксакалдын үнү катаалдана тартты. Ал ак талаага мени кечирим суратыш үчүн барбаганда кырсыкка кабылмак эмес. Мындай болуп кетерин билгенимде айтканын аткарат элем. Жашыңкы сүйлөгөн жигиттин сөзүнөн өкүнүч билинди. Эмнени айтты эле? Ал алдына чөгөлөп, бутунан өөп кечирим суроомду талап кылды. Атаңды өлтүрсөм да эмне болуптурмун деп антким келген жок. Ал да көк экен, мен да намысыма бекем турдум. Анын намысына сен да катуу тийипсиң го. Ага мен өзүнө жараша эле жооп бергем. Сүйбөгөн аял башка менен кетип бараткандан кийин күчкө салбай эле койсо болмок. Анан мен да намысымды алдыргым келген эмес. Аны мейли дейли, бирок кайра арттан эмнеге барат дейм да? Менин баламды антип эч ким ызалаган эмес. Жеңилип да көрбөгөн. Ошон үчүн сени чөгөлөтүп өч алгысы келсе керек. Жок, мен деле сөз жүзүндө кечирим сурагам, бирок ал чөгөлөп, бутунан өбүүмдү талап кылды да. Ошентип жигиттик намысымды алдырып, тирүү басып жүргөндөн көрө өлгөнүм артык эмеспи? Негизи эле аял талашып ушундай деңгээлге түшкөнүбүз жигиттикке жатпай калды. Сен башың аман болсо акыры камактан чыгасың. Менин балам эми эч качан жарыкчылыкты көрбөйт. Жашый түштү кары. Мени кечирип коюңуз, бирок ишенип коюңуз. Мен аткан жокмун уулуңузду. Эгер аткан болсом, алдыңызга жыгылып, бутуңуздан өөп, уулуңуздан сурабаган кечиримди сизден сурамакмын. Бирок кылмышты кылбасам неге кечирим сурашым керек? Ишенип коюңуз, эгер мени ак жерден соттотуп жиберсеңиз, чыныгы кылмышкерлер жазасыз калып табалап күлүшөт. Уулуңуз а дүйнөдө тынч жата албайт. Ошон үчүн бул ишти жакшылап изилдетип аягына чыгыңыз. Болбосо өмүр бою көңүлүңүздө күмөн калып, кыйналасыз. Күнөөсүз адамды соттотуп, кылмышкерди жазасыз калтырып, уулуңуздун өчүн албаган болосуз, деп улан жолугушуу мөөнөтү бүтүп баратканын сезип, айчу сөздү айтып калууга шашылды. Окуя чынында кандай болду эле? Мен сенин түшүнүк катыңды окудум. Ал туура жазылганбы? Ооба, болгону болгондой жазгам. Унутуп эле калбасам, эч нерсени жашырган эмесмин. Уулуңуз каралар дүйнөсүнө аралашкан жайы бар деп уккам. Бул ошолордун же башка душмандарынын кылдаттык менен кылганы болушу мүмкүн. Сен ошол арадан кандайдыр шектүү нерселерди же бөтөн кишилерди көргөн жок белең? Жок, чоң кыянын алдына жетип, бурулганы жатканыбызда Казакстандын машинасы озуп өтүп, кыяга чыгып баратканында суусу кайнап кетип токтогонун көргөнбүз. Андан башка эч нерсени байкаган эмеспиз. Кандай машина эле?
Уулуңуздукундай бозгулт өңдөгү чоң джип машинасы болчу. Токтогондо 2-3 аял, 1-2 эркек түшкөнүн көргөнбүз. Номуру окулган эмес, бирок казактар экени көгөргөнүнөн билинген. Болуптур жигит, мен сенин айткандарыңды да эске алып, өз алдымча иликтөө жүргүзүп көрөм. Эгер күнөөң бар болсо, мыйзам алдында да, Кудай алдында да жооп бересиң. Ак болсоң бошоносуң. Анда болбосо аябайм, билип кой. Надыр ордунан туруп, каалганы карай кадам шилтеди. Жакшылап изилдесеңиз, актыгым аныкталат. Чыныгы кылмышкер жазаланат. Жакшы барыңыз, ийгилик, деп ордунан тура калган улан умсуна түшүп кала берди. Надыр эртеси уулуна өткөзүп бергенден бери босогосун аттай элек Мараза Грон компаниясынын кеңсесине келип, Касен каза болгондон бери ачыла элек кабинетине кирип, уулу жүргүзгөн иштер жазылган кагаздарга бир сыйра көз жүгүртүп чыкты. Тыкан, түшүнүктүү жазылган бул иш кагаздарынан эч кандай деле шектүү нерсе көрө алган жок. Мурда өзү менен иштешкен, кийин уулуна жардамчы болуп, ал каза болгон соң компаниянын ишин өз алдынча жүргүзүп жаткан Абас Курманов менен маектешкен соң, катчы кыздан Касендин айдоочусу менен жан сакчысын чакырууну буйрду. Кийинчерээк бош жүргөн алар келгиче бул экөөнүн жумушка орношкондо маалымат катары берилген өмүр таржымалы тиркелген папка менен таанышып чыгып, эч кандай деле өзгөчөлүк байкалган жок. Экөө тең карапайым адамдардын айылда өсүп чоңойгон балдар экен. Айдоочу орто мектепти аяктагандан кийин 2 жылча таксист болуп иштеген соң, ар кайсы атка минерлерге айдоочу болуп иштептир. Касен компаниянын ишин жүргүзө баштаганда айдоочу катары ишке орношуптур. Жан сакчы болсо мурунку спортчу экен. Бала кезинен бери кармаш мушташ өнөрлөрү менен машыгып, дене тарбия институтун аяктаган соң ар кайсы ишкерлерди кайтарып, Касенге 2 ай мурун гана жан сакчы болуп орношуптур. Буга чейин уулу жан сакчы кармачу эмес, дуа менен согуша баштаганда гана аларды жалдаган. Булардын бири дуадан коркуп кетип калганда, ушул Шерик аттуу жигитти жумушка алыптыр. Касен өлгөндө өз милдетин аткарбаганы үчүн күнөөлөнүп, шефинин буйругун аткарганын далилдөө менен темир торго түшкөн жок. Уулу окко учканда өзү деле бул жан сакчыны күнөөлөп, жакалаганга чейин барган. Ошондо деле ал жалдоочусунун буйругун аткарбаска айласы жок экенин айтып, экөө сүйлөшүп жатканда сырттан карап турууга мажбур болгонун түшүндүрүп, уулун өлүмдөн сактап кала албаган үчүн өзүн күнөөлүү сезип, жалооруй кечирим сураган. Азыр эми убакыт дарылап, күйүтү кичине бөксөрө түшкөндө, Касендин акыркы мүнөттөрүндө жанында болгон бул жигиттер менен дагы сүйлөшүп, окуяны тактап коюуну туура көрдү. Биринчи айдоочу келди. Ал кырсыктын кандай болгонун баштан аяк шашпай, төкпөй чачпай айтып берди. Надыр күмөнсүтүп турган суроосун берди. Ошол күнү жанагы ашуунун алдына жеткенде башка бирөөлөрдү көргөн жок белеңер? Көргөн эмеспиз. Жок, бир казактардын машинасы жаныбыздан өтүп, ашуунун этегине барганда суусу кайнаппы же бузулуппу токтогонун көргөнбүз. Андан башка эч кимди байкаган эмеспиз. Машинанын өңү кандай эле? Бозгулт өңдөгү джип болчу. Номуру көгөрүп тургандан казактар го дегенбиз. Ичинен 5-6 аял эркек түшкөн. Айдоочу мындан башка ашыкча эч нерсе айта албаган соң чыгарып жиберип, келип сыртта күтүп отурган жан сакчыны киргизип, ал окуяны кайра баштан аяк айтып берген соң жанагы суроосун берди. Жок, шектүү эч нерсе көргөн эмеспиз. Жакшылап эстесең, ал айланада эч кандай жан да, мал да жок болчу. Бозгулт өңдөгү казактардын жол тандабасычы? Жол тандабас. Казактардын? Деп кадимкидей чочуп кеткен Шерик тайсалдай түшүп, эки жакты каранып алып, кайра жанданды. Ооба, бозгулт джипти көргөнбүз. Суусу кайнап кетип, кыянын түбүнө токтогондо аялдар түшкөн. Аялдар эле беле? Жок, 1-2 эркеги бар болчу. Жан сакчы жандарынан катуу өткөн жол тандабасты эстен чыгармыш этип жатканын байкаган Надыр таң калды.
Бирок муну анын унутчаактыгынан көрүп көп маани берген жок. Эртеси бул экөөнү жанына алып, таң атпай чыгып кеткен Мамбеталиев түш ой Акталаага жетип, Райборбордон райондук мергенчилер бөлүмүнүн төрагасын салып, окуя болгон жерди барып көрдү. Күбөлөр үчөөлөп, улам бири-бирин толуктап, улам менен Касендин мушташканын, бул учурда өзүлөрү кайсы жерде турганын, экөө токой аралап чуркап аткылашканда артынан барып, уулунун жансыз денесин тапкан жерден бери көрсөтүп беришти. Баам салып көрсө, окуя болгон жер күбөлөрдүн көрсөтмөсүнө шайкеш келип, акылга сыйып турду. Мындан улам күбөлөргө карата жаралган тымыздын шеги акырындан тарап жок болду. Ошентсе да төраганы экөөнүн обочо ээрчитип чыгып, алиги суроосун берди. Ошол күнү бул жерден кандайдыр чоочун бирөөлөрдү көргөн жок белеңер? Чоочундардыбы? Бул арадан эч кимди көргөн эмеспиз. Бир гана жолдон биз ушул жакка бурулмакчы болуп асталаганыбызда бир машина озуп өтүп, ошонун алдына барганда бузулуп токтогонун көргөнбүз. Казакстандык туристтер болчу. Туристтер бул жакка көп келишеби? Жок, анда-санда эле Соңкөлдөн Молдо ашуусу аркылуу түшүп, Ташрабатты көргөнү ушул жол аркылуу келишет. Жакын болгону менен жолубуз жаман, ошон үчүн көптөгөн туристтер Ташрабатка нарын тарап менен барышат. Түшүнүктүү. Кайра чоң жолго чыгышкандарында Надыр машинаны токтотуп, жерге түшүп, артынан баш баккан жолдошторунан сурады. Жанагы жол тандабасты ушул жерден көрдүңөр беле? Ооба, ушул туш болчу. Надыр ашууга баам сала карап, ага түшкөн 5-6 чукул бурулуштуу жол акырындан жогорулап барып, түбүнөн туруп караган адамдын баш кийими түшчүдөй бийик тоону ашаарын байкап, күбөлөр айткан казактардын унаасы токтогон жол менен окуя болуп өткөн жердин ортосундагы аралыкты болжош үчүн жолдон чыгып, сайдан өтүп, наркы боорго чыкты. Ашуунун биринчи бурулушу менен уулу окко учкан коктуну анча чоң эмес 2 жылга бөлүп турат экен. Эгер жеңил кийинген, тың адам ыкчамдай басса, 10 мүнөткө жетпеген убакытта кара баскан коктунун берки кырына жетип, аркы карагайлардын арасына жашынса болчудай. Бул алиги жол тандабаска карата шегин ого бетер күчөттү. Райборборго төраганы түшүргөндөн кийин Надыр бир ойдон улам райондук жол оңдоо мекемесинин кеңсесин издеп таап барып, кирип чыккандардан бул жердин башчысын сурады. Ал жок экен. Антке менен орун басары табылып, суроого жооп берип турду. Молдо ашуусу жайлата эле ачык болдубу? Жок, 15 күндөй жаап оңдоого туура келди. Ошол кайсы эле? Июлдун башынан ортосуна чейин. Чын элеби? Надыр таң калгандан өз салаваттуулугуна жарашпаган суроону байкабай берип алды. Анткени ушул учурдун бир күнүндө уулу өлбөдү беле. Жол оңдолуп жатканда Соңкөлдөн келе жаткан машиналарды өткөрүп аттыңарбы? Кээде өткөрүп аттык, кээде жок. 8-июлда машиналар өткөрүлдү беле? Билбейм, бирок журналдан карап билсе болот. Билип бербейсиңби соопчулукка? Макул аксакал, сиз Надыр Мамбеталиевсиз да, Ооба. Уулуңуздун арты кайрылуу болсун. Ал кырсыктаганда Молдо ашуусу жабык болчу. Анткени дал ошол күнү ал жакта 5 күн жүрүп келсем, чоң кыяда бирөөлөр атышып кетиптир деген сөз жүрүп жатыптыр. Сен ал жактан канчада келдиң эле? Түшченде. Жолдон Сургултөңдөгү казактардын жол тандабасын көргөн жок белең? Жок. Мына журналда да Молдо ашуусу жабылып, күнү бою 2 бульдозер иштегени жазылып турат. Ташрабатка Мельс ашуу аркылуу туристтер көп каттайбы? Жок. Кээде эле Соңкөлдөн түшкөн машинасы тыңдар жакындыгына карап кызыгышпаса. Түшүнүктүү. Казармандыктар, тогуз торолуктарчы? Алар тигил жакта түз жол турса, жолу жаман ашууга салышмак беле. Жол билбегендер эле ошентишпесе. Бул Сургултөңдөгү жол тандабас Молдонун бели жабык болсо каяктан келди экен? Ташрабатка бара турган жакшынакай нарын, ат башы жолу турса, эмне үчүн бул жакка салды экен? Же жол билбеген казактар адашып калышканбы? Деп эми Надырдын шеги ого бетер күчөдү.
Бирок бул суроолоруна жооп берүүчү алгылыктуу далил таба албай ошол эле күнү шаарга кайтып келди. Эми октун кайсы мылдыктан атылганын аныктоочу экспертизанын аныктамасы гана туюктан жол таап, туңгуюкка жарык чачмак.